канааттандырарлык эмес дей турган болсо, бул эми канааттандырарлык эмес да. Ошондуктан биз болсо коомчулуктагы эле биз угуп атпайбыз. Ошондуктан коомчулуктун ой пикири президентке түздөн түз жетти. Ошондуктан бул маселенин үстүндө баягы иштеп чыгууну жогорку кеңешке жана өкмөткө сунушталды да. Ошондуктан өкмөт жогорку кеңеш бунун үстүндө иштешет. Ошо Сегизбаева менен Жолдубаеваны деген иштен алууга азыр мындай негиз барбы? Ал маселе боюнча фамилиясын айткан жок. Мисалы үчүн ал келечекте мисалы үчүн иштешине жогорку кеңеш башкы прокурордун отчетун кабыл алат. Кабыл алган учурда апрель айында биз отчетун кабыл алабыз. Ошол кабыл алынган учурда биз ошол прокуратуранын ишине баа беребиз да. Ошол учурда каралат да. А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Биз обсужденияда ошол отчетту карап туруп, ошол документтерди карап туруп, анан кийин баа беребиз.